Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Июнь коогасында дайынсыз жоголгон 17 адам табыла элек. 2010 жылдагы июнь коогасында дайынсыз жоголгон 57 кишинин 17си дагы эле табылган жок. Издөө иштери уланып жатканын 10 июнда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди. 2010 жылдагы апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улуу таралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жараат алган. 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген Садыр Жапаров башында турган бийлик бул иш боюнча тергөөнү кайрадан жандантты. Жума күнү Оштогу калабада курман болгондор эскерилген. 13 июнга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 69 миллион кубометрди түздү. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдиргендей, суунун агып келиши секундасына 1068 кубометрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 387 кубометрге жетүүдө. Эмиль Токтошов армияда башаламандык өкүм сүрүүдө. Арба Кейжи сайты Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болуп шайланган Эмиль Токтошов менен армиядагы башаламандык боюнча маек курган. Эл өкүлү Токтошов менен болгон маекти сиздерге сунуштайбыз. Эмиль Токтаконович өзгөчө кырдаал министрлигинде аскер бөлүгүндө сабалган жоокер боюнча маселе көтөрүп, ал ишти башкы прокуратура көзөмөлдөгө тийиштедиңиз. Бул аскер прокуратурасынын түздөн түз милдети эмеспи? Мен бул маселени өткөндө бир аскер бөлүгүндөгү сынак учурунда жаш жоокер аёсуз сабалганынан улам көтөрдүм эле. Азырда ата-энелер кайрылышты, себеби прапорщик тарабынан сабалган бала оор абалда. Мындай көрүнүштөр толтура, көбү коркуп айтышпайт, аны жалгыз аскер прокуратурасы көзөмөлдөй албайт. Ошон үчүн мен башкы прокуратура көзөмөлгө алсын деп сунуштадым. Анан эл шайлаган соң биз парламентте сөзсүз көзөмөлгө алышыбыз керек. Ата-энелер балдарын армияга, мекенге кызмат кылсын деп жөнөтүшөт. Балдары болсо майып болуп келип жатышат. Бул эмне деген жапайчылык? Ушундан кийин кайсы ата-эне баласын аскерге жөнөтөт? Эмиль мырза, бул жерде дедовщинадан, уставдык эмес мамиледен башка коррупциянын элементтери да бар окшойт. Буга кандай жооп бересиз? Сабалган баланын ата-энеси 8 айда 35 000 сомдук бирдик салып беришиптир. Бул жерде баары чогуу, дедовщинадагы, коррупциядагы. Кыскасы, армиялык тарбия жок. Башаламандык өкүм сүрүүдө. Муну көзөмөлгө албасак болбойт. Бир эле жол эмес, такай көзөмөлдөп күнөөлүүлөр катуу жазаланууга тийиш. Биз керек болсо комиссия түзүп мунун аягына чыгышыбыз керек, деди Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат болуп келген Эмиль Токтошов. Саясий серепчи Марат Казакбаев акыркы сапарга узатылды. Саясий серепчи Марат Казакбаев кече 12 июнь күнү акыркы сапарга узатылды. Саясат таануучу менен коштошууга саясатчылар, активисттер жана башка саясат таануу жаатындагы эксперттер жалпысынан 100дөй адам келишти. Белгилей кетсек, 9 июнда Марат Казакбаев оор абалда ооруканага жеткирилип комага түшкөн. Серепчи Казакбаев 10 июнда номер 1 шаардык клиникалык ооруканасында көз жумган. Ага геморрагиялык инсульт деген диагноз коюлган. Маалымат үчүн, 2021 жылы 13 апрелде УКМК тарабынан мамлекеттик чыккынчылыкка катыштыгы бар деген далилдердин негизинде 2 жаран кармалган. Кийин кармалган жарандардын бири саясий серепчи Марат Казакбаев экени белгилүү болуп, ал 14 июнга чейин камакка алынган. Саламатсыздарбы? Мына могу исламский финансовый кооперативден биз 1-2 ай мурун кайрылдык эле. Өзүбүздүн ала турган машинабызды мына бүгүнкү күнгө келип жетти. Мына ушул кызылдавды алдык. Кайрылгыла ушул машинени алганыбызга аябай кубанычтабыз. Силерге рахмат. Ушунча бизге возможность берип, ушул машинелерди алып неме алып бергениңиздерге.
Милициянын кызматтык унаасы менен жол кырсыкка кабылган шектүү кызматкер камакка алынды. Бишкек Торугарт жолундагы жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү кызматкер камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 11-июнь күнү саат 20:30 Ысык Ата райондук Ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ысык Ата районунун Ак Кудук айылынын тушунда Бишкек Торугарт жолунун 13-чакырымында Daimler Chrysler үлгүсүндөгү кызматтык унаанын айдоочусу батыштан чыгыш тарапты көздөй бара жатып, ошол эле батыштан чыгыш тарапты көздөп бара жаткан жарандын башкаруусундагы Deutika үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүшкөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Аталган маалымат Ысык Ата райондук Ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталган. Окуя болгон жерге Ысык Ата райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу чыгып, кароо жүргүзүлүп, жол кырсыгына кабылган унаалар токтотуучу жайга киргизилген. Deutika үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунан сырткары жүргүнчү катары 89-жылы, 2003-жылы, 16-жылы, 2021-жылы жана 2022-жылы туулган жарандар болгон. Бардыгы медициналык кароодон өтүүдөн баш тартышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө Daimler Chrysler үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун өздүгү аныкталып, ал ИИМдин жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын издөө бөлүмүнүн инспектору милициянын кенже лейтенанты болуп чыккан. Аталган унаанын ичинде жүргүнчү катары 96-жылы туулган 2 жаран болгон. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин 2-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, ИИМдин тергөө кызматы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. ИИМдин жол коопсуздугу камсыздоо кызматы издөө бөлүмүнүн инспектору милициянын кенже лейтенанты тергөөгө камсыздалып учурда Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Материалдын алкагында тийиштүү соттук экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда жогорудагы факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгы менен жогорудагы милиция кызматкерине карата юридикалык баа берилип, ИИМдин жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын жетекчилигине катуу чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Аскер бөлүктө аскердин сабалышы өзгөчө кырдаал министрлиги башчысы жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өзгөчө кырдаал министри Бообек Ажыкеев министрликтин 86-123 аскер бөлүк куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборуна барып, өздүк курам менен жолуккан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Жолугушуунун жүрүшүндө аталган аскер бөлүктө мөөнөттүк аскер кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалганы боюнча аскер бөлүктүн мөөнөттүк аскер кызматкерлери, контракт кызматындагы сержант, прапорщик аскер кызматкерлери, аскер кызматындагы аялдар жана ошондой эле офицердик курам менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары мындай иштер болбосу үчүн алдын алуу иштерин күчөтүү милдети тапшырылды. Андан сырткары анык мөөнөттөгү кызмат өтөп жаткан жоокерлердин жатаканасы, жоокерлер ашканасы, жоокерлер мончосу, азык-түлүк кампасы жана анык мөөнөттөгү кызмат өтөп жаткан жоокерлердин тамактануусун жеке өзү текшерип чыккан. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер бөлүгүндө аскерге чакырылган жоокер сабалганы маалым болгон. Окуя боюнча өзгөчө кырдаал министрлигинен үн катышып, ичкиликтөө жүргүзүлүп, иш аскер прокуратурасына жөнөткөнүн билдиришкен. Футбол күйөрмандары Садыр Жапаровдон жаңы стадион куруп берүүнү суранышты. 11-июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Азия кубогуна тандоо оюндарынын 2-турдук беттештери өткөн. Анын жүрүшүндө кыргызстандык күйөрмандардын бир бөлүгү президент Садыр Жапаровдон жаңы стадион куруп берүүнү суранышты. Күйөрмандар Садыр стадион деп кыйкырып, бирок милиция кызматкерлери келген соң жөн эле жаңы стадион деп кыйкырганын улантышкан.